Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз кайрылуу. Лексикалык минимум. Кайрылуу, бөлмө, эмес, айым, мырза. Кыймыл аракет. Б мүчөсү аркылуу суроо бергенди үйрөнөбүз. Уңгу үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса, катчыбы, кеңсеби, уюмбу, бөлмөбү. Уңгу каткалаң үнсүз менен аяктаса, салыкпы, адиспи, жумушпу, өкмөтпү. Мисалдар: бул терезеби, бул эшикпи, бул текчеби, бул сүрөтпү, бул айгүлбү, бул болотпу, бул сатуучубу, бул кассирби. Сиз катчысызбы? Ооба, мен катчымын. Жок, мен катчы эмесмин, котормочумун. Кайрылуулар: эже, байке, айым, мырза, аксакал, кесиптештер. Диалог. Эже, бул китеп барбы? Ооба, бар. Байке, асыл үйдөбү? Асыл үйдө эмес. Аксакал, келиңиз, отуруңуз. Рахмат, балам. Кесиптештер, баяндама даярбы? Ооба, даяр. Арбаңыз, аксакал. Кош келиңиз. Бар бол. Мен кетип баратам. Жакшы калыңыз. Макул, жакшы барыңыз. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби. Субъект, кыймыл аракет. Мен барам, оң форма. Мен барбайм, терс форма. Субъект, объект, кыймыл аракет. Мен жумушка барам, оң форма. Мен жумушка барбайм, терс форма. Төмөнкү сөздөрдөн оң терс формада сүйлөм түзөбүз. Кат, мен жазам. Оң форма: мен кат жазам. Терс форма: мен кат жазбайм. Окуйт китеп асан. Оң форма: асан китеп окуйт. Терс форма: асан китеп окубайт. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө.